Байланам шоқ қыздардың көзден ұшқан сиқыр нұры, мен балқиған жаңа дары, алтын жебек мұнчық шурын нананей. Ал жомоқтоғы беридей, сезілет жылмайғаны сезім үртіп тамшандырат, көрсен көзің тойбос болып адам арман қылат нананей. Ал бикештер оттой болот, қол тигізбес шоқтай болып жанатей. Байланам көздөрүнө анын жалындаган жазым жаным ай. Жан дүйнөмдө жашайт жалындай, ай ай ай. Айланам көк жүзүнө анын жымыңдаган жазым жаным ай. Жер галымдын аткан таңындай, ай ай ай. Чоң рахмат. Мынакей, бул хиттер менен биз чоңойгонбуз. Бул хиттерди угуп дегендей, азыр бир аз мындай жаштык балалык кезим эсиме келип кетти да. Аябында эсман. Албетте. Ушул ырлар менен биз канча жерлерде ырдап, өзүбүзгө дагы. Оода бул эстеп сагынып каласың, албетте. Бул ырыңызды мисалы башка улуттун элдери деле которуп атпайбы? Ооба. Казак эли которуп чыкты да кайчага чейин барды? Көп Армения, коңшу мамлекеттерден, Өзбекстан, кайсы жактар. Чыгып көп көргөн да. Эми Ильяс байке, сиз сахнада чоңойдуңуз. Анан бүгүнкү күндө да ушул тармактасыз. Мындай бир аз чарчаган жоксузбу? Мындай же дарак бир жерден көгөрөт дегендерденсизби? Албетте, дарак бир жерден көгөрөт деген улуу сөз бар го негизи. Ошол анда бар негизи. Ар бир жумуштун өзүнүн бир рахаты бар, өзүнүн бир мындай жакшы көрүп, адамдын дагы өзүн жакшы көргөн жумуш болот экен. Мен да балким ушул нерсе кармап турат. Өзүмдүн жакшы көргөн жана музыкага болгон байланыштыгым. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Санжар Айтибаев, врач-стоматолог, стоматологиялык кызматтардын төмөнкүлөрүн сунуштайт. Брекет, тиш тазалоо, тиш салуу, металлокерамика, цирконий, протездин бардык түрлөрү жана башка бардык кызматтар. Жылмаю сизден, кызмат бизден. Дареге, метро Новослободская, улица Чаянова, 18А. Байланыш телефондору +7 963 657 0003, +7 925 334 3293. Ильяс байке, акыркы күндөрү сиз мындай обончу музыкант катары эле иштеп атасыз да? Анан кээде ойлобойсузбу, сахнадагы ордумду мен алдырып койдум деп мындай сарсанаа болбойсузбу? Жо, сахна деген бирөөгө алдырып коюп отургандай ал бир кичинекей нерсе эмес го дейм. Ал бир чоң сахна деген бир Сиздин өзүңүздүн ордуңуз бар, Ильяс Абдыразаков дегенчи. Анан көп ырдап чыкпай калдыңыз, мисалы ошондой эле. Анан балким ошол сахнадагы ордуму. Жок, мен ырдап чыкпай калган жокмун негизи. Ушул суроону кайсы жерге барсам ушул суроону бере беришет негизи. Анан мен ошол интервьюларга деле көп чыккым келбей калды, себеби акырында ушул нерсе ушул эле кайталанма суроо, баягы эле ырдап чыкпай калдыңыз, ырыңыз эмнеге чыкпай атат. Негизи билбейм, биз ыр чыгарып атабыз, чыгат. Өзүбүздүн бере турган каналдарыбыз бар. Өзүбүздүн жеке YouTube каналыбыз бар. Жана ошондой эле Соло деген биздин кыргыздын жакшынакай Суперинфо сайттарына беребиз ырларыбызды. Андан сырткары радиолорго көп беребиз. Эми жанагы айткандай, азыр ырчы дагы абдан көп, жаш ырчылар да аракет кылып келе жатат. Ошондуктан аларга дагы шарт түзүп, алардын дагы колдоосуна, талантына кичине болсо дагы көмөк берип турган бул жакшы деп ойлойм. Ошондуктан айтайын деген, кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп койдум. Мисалы ушул эле азыркы Жаным айга окшогон хиттерди күтөт да сизден элибизчи. Анын катарында угуучуңуз катары мен дагы күтөм. Таланттуу ырчыларды эмес, ырларды күтүп атат дейсиз. Мен ырларды көбүрөөк күтөм да сизденчи, ошон үчүн. Айтайын деген, эмне үчүн азыр ушундай ырлар чыкпай атат? Мисалы, Жаным ай мурда ар бир чыгарган ырыңыз хит болчу. Билбейм, мен азыр жакшы эле билбейм. Азапты айтпай эле коеюн. Жок, азап менен Жаным айга келип такалып калган болбойт. Негизи ага чейинки толтурарларыбыз бар. Алардын бирөөсүн деле эч ким айткан жок, просто балким ушул Жаным ай менен Азап бул
Казакстанга коңшу мамлекеттерге таанымал болгондуктан аябай элдер басым жасап кайра ошолорларды ошондой ыр чыгарбайсың го деп айтыша берет. Бирок мен ошолор аркылуу көптөгөн ырчы достор менен тааныштым, көптөгөн концерттерге, чет мамлекеттерге чыгып, ошондой нерселерге жетиштим албетте. Бирок эми кайра кайталай бериш болбойт го дейм бир нерсени. Дагы бир жаңы бир башкача нерсе издениш керек деп ойлойм. Кайрат Нуртастын апасы менин уулум Ильяс Абдырзаковдой болсо деген айтканы бар экен. Да. Анан Кайрат дос менен бир убакта сиз жакын достордон элеңиз. Азыр мамилеңиз кандай? Бишимче аябаганда жакын достордон элеңиз. Жакшы эле. Сен сахналаш досубуз деп айтып жүрөбүз негизи. Сахналаш деген кесиптеш бир замандын бир чогуу чыккан тең туш дагы эле. Бир агым менен чыккан дагы ырчыларданбыз. Эми ар ким ар кандай алыстабыз. Эми чет мамлекетте жанагындай алар деле жакын Алматыда турбайт, Астана жакта жашашат. Ошондуктан бат-бат байланыш деле алыстатып коет негизи. Андан сырткары концерттер, мурдагыдай азыр концерттер деле көп болбой калды, өзүңүздөр байкагандай. Көбүнчө бизге азыр той жагы көп өнүгүп калды. Ошол жерден эле жетишпей каласың, ошол жактан эле той топурга барат экенбиз. Концерт эмес, тойго көбүрөөк чыгып калды. Ошондой болуп калды да, концерт. Анан учурунда сизге ошол Казакстанда иштөөгө дагы сунуштар түшкөн экен. Эмнеге кеткен эмессиз? Эми мен казак болгонумда кетет элем. Кыргызбыз негизи, тилибиз дагы, музыкабыз дагы кыргызча болуп жаңырат сөзсүз түрдө. Ошондуктан бөтөн жерде султан болгучу өзүңдүн элиңде ултан бол деген жакшы макалды туу тутуп ошол жерде эле Калайын дедиңиз. бала чакаларым менен өзүмдүн артымда кичинекей Ильяздарды чыгарайын деп. Жакшы. Эми ошо кичинекей Ильяздар деп калдыңыз. Балдарыңыздардан мындай ырдай турган барбы? Сизге окшогон таланттуусу? Балдарымдан таланттуулары азырынча көп байкалып элек, бирок баары эле таланттуу, ырдап, бийлеп да калып атышат. Мына кичинекей ортомчу балам бийлеп атат, жакында бийге беребиз деген дагы бир жакшы ойлор болуп атат. Эми баары жанагы алдыда, Кудай буйруса. Эми баягы үйлөнгөндө чыгармачылык бир аз согуна түшөт дейт да, ушул нерсе сизде байкалдыбы? Могу чынын айтсаңыз ушул нерсеге. Чынын айтайын ба? Үйлөнгөнүн Жалган айтсам болбойт. чынын дегенде кандай бир ачыгын айтсаңыз. Чындап эле чыгармачылык согундай түшөт деп айтышат да, үйлөнгөндөн кийин. Сизде байкалдыбы ушул нерсе? Билбейм. Мен ал нерсеге көп деле маани берген эмесмин. Себеби мен жанагы көптөгөн ырчыларды билем. Азырга чейин үй бүлөлүү, бала чакалуу болуп, сахнадагы ордун жоготпой жүргөн агаларыбызды билебиз. Ошондуктан ал нерсе үй бүлөлүү деген нерсе ал кайра бир аз да болсо жакшыраак, наоборот, бойдокчулукка караганда бир аз үйдө көп боласың, чыгармачылыкка көп жумшалат. Балким билбейм, аны көрман кыздар балким десе. Ачыгын айтканда күйөрман кыздар азайышы мүмкүн, Көрман кыздар бир аз жанагы жакшы көрүп, өзүңдү жакшы көрүп, чыгармаңды эмес, өзүңдү жакшы көргөндөр балким бир аз азайышы мүмкүн, бирок талантыңды сыйлап, эметкендер ошол бойдон кала беришет. Бирбол номер 13. Өзүңүзгө жакпаган сапаттарыңыз барбы? Өзүмө жакпаган сапаттар кандай десем, өзүмө билинбейт. Жакындарымдан, досторумдан, аркы беркилерден байкайм. Айтып калышкандар болсо, Эмне айтышат? сынды кабыл алган
каалалганга аракет кылыш керек, туура каалаганга. Эми ар кандай өзүңүздөр билгендей азыр ушул соцсеттерден деле астында комментарийде көптөгөн аркы берки немелер, сын пикирлер, калоо тилектер айтылат. Эми ошолорду карап туруп, анан жакпаган нерселериңди байкайсың да, ушундай окшойм деп. Ошо кандай ошо мисалы конкреттүү? Мисалы. Эми азыр көп байкай элекмин негизи. Эми мына сиздердин чыгарууңуздардан кийин байкайбыз да. Ушул чыгарылыштан кийин дейсизби? Чыгарылыштан кийин. Эмне деп жазат комментарийга да, кемчилдиктерди. Анан кийин мен ойлойм өтө деле кемчилик жазбайт болуш керек биздин көрүүчүлөрүбүз. Сизге суроом мындай болсун, айымдардан баалаган 3 сапат. Кайсы сапаттарын баалайсыз айымдардын? Айымдардынбы? Айымдардын кайсы сапатын? Баардык эле сапатын баалайм. Эми терс жаман жактардан сырткары. Мисалы, эң биринчи эмнесине көңүл бурасыз? Эң биринчиби? Же болбосо жеңебиздин эмнесине көңүл буруп үйлөнгүңүз десем деле болот. Эми ыймандуулугуна кызыгат, ыймандуу, адептүү, ушул жанагы биздин ата-энебиз, бизден улуулар айткан тарбиялардын баардыгы ошол сапаттардын бир аз да болсо ошол нерселерди баалайм. Анан сизди буга чейин да көпчүлүгү көп сүйлөбөйт деп жакындагыларыңыз айтат да. Чындап эле азыр интервьюда деле мисалы кыска нуска жооп берген аракет кылып атасыз да. Эмне үчүн сиз муну атайын жасайсызбы же өзүңүз ушундайбы? Жок. Эми биз бир жердин бир диджей эмеспиз, ведущий эмеспиз. Биз ырчыбыз болгону чыгарабыз, ырдайбыз, анан балким сөз жактан бир аз толук түшүндүрө албай, балким бир же болбосо кыска жооп берип коюп аткандырбыз, бирок негизинен колдон келишинче так жана туура маалымат бергенге даярбыз. Сиз анда обон менен сүйлөшүш керек экен да. Обон менен сүйлөшүш керек экен да. Жакшы, обон менен сүйлөшө турган болсо кандай сизден бир жакшы чыгарма болсун? Гитараңызды алып туруп бизге кайсы ырды тап бересиз? Өзүңүз айтып калбадыңызбы? Той деп айтып калдыңыз. Көптөн бери той жок, элибиз ушул тойлорду сагынып калды. Тойлордогу бир аябай шаңдуу музыкалардан ырдап берсеңиз, мен ойлойм баардыгы кошулат болуш керек. Көрүүчүлөр деле ушул сөздөн кийин лайк басат болуш керек. Хорошо, анда Жамиля деген ырдырда эле окшойт. Эң сонун Жамиля. Карагаттай көзүңдөн ай Жамиля, балдай ширин сөзүңдөн ай Жамиля, күндө сага келемин ай Жамиля, о сен карабай өтөрсүң ай Жамиля, 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 ай Жамиля, 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 ой Жамиля. Ошол ырдай берейинби? Же болду? Ырдай бериңиз, сонун. Кандай эле экинчи куплет, Же башка ырдайлы? Башка ырды Келиңиз ырдайлы. башка ырды. Кайсы ырдарды ырдайсыз? Ошо шаңдыраак мүмкүн. Шаңдырага. Чырактай жанасыңбы мага, булактай агасыңбы мага, о сүйүм сенсиз жашоом жок. Булбулдай сайрап турчу, гүлдөрдөй жайнап турчу, бул сүйүм сенде көңүл ток. Жаным, эркем ай, жалгызым жаным, жыл өткөн сайын сүйүмгө чөгөн. Эркем ай, кымбатым жаным, жыл өткөн сайын сүйүмгө чөгөн жаным. Жаным. Десең, Ильяс Абдразаков 10 жылдан кийин өзүн кандай элестетет? 10 жылдан кийинби? 10 жылдан кийин мындай кандай десем, чачты өстүргөн, чач өскөн, мурут койгон десең, эми 10 жылдан кийин кандай болот экенбиз? Негизи мен ушул жашта деле элестетип көргөн. Азыр качтасыз? Азырбы? Азыр 32-де. 32-де. Ай, ойлонуп айттыңыз го, жашыңызды унутуп калган окшойсуз.
Үйлөнгөндөн башка эч ким жакшыны сурай элек дебейсизби? Үйлөнгөндөн баштап негизи мындай камералар деле сүрдү. Мындай болушунча аракет кылып, жакшынакай отурганга аракет кыласың да. 32 жашта болсоңуз, 10 жылдан кийин 42 жашта болот экенсиз. 42 жашта өзүңүздү кандай элестетесиз? 42 жаштабы? 42 жашта мен Балким бизнес тарабын өткөрүшүңүз мүмкүн. балким эми билбейт экенм негизи кандай болот экенин азыр элестетип көрбөптүрмүн негизи чындыгындачы. Таптакыр. Бирок мындай кээде бир элестетип көрөсүң, бирок ошол учурда эстеп калбайт экенсиң да, унутуп калат экенсиң. Бекерчиликте отурганда эстеп балким ушундай болом деп. Менин бул акыркы суроом болот сизге. Мен сизге кайсы суроону бербей калдым? Же болбосо сиз менин ордумда болсоңуз өзүңүзгө эмне деген суроо бермексиз? Менби? Эмнени мен сурабай калдым сизден? Да. Мени сурабай калдыңыз сиз. Эми өзүңө адам баласы көп эле суроо берет да негизи. Эми жашоодо эмне кылып атам? Кимге жакшылык кылып атам, кимге жамандык кылып атам деп. Балким ушул нерселерди деле бербесем, андан башка суроо деле көп өзүмө бере элекмин негизи. Анан ошол жашоодо күнүмдүк жумуштар, кайсырлар жазыш керек, эмне жанымай кошошор, качан Болгондо жазабыз. чыгармачылык жөнүндө сурашыңыз керек дейсизби? Жакшы. Агыргы куруп атыпсыз, калп айтпасам, Негизи кандай экен курулуш жаатында? Ырчы курулушта жүргөн кандай болду? Жакшы экен негизи мындай. Негизи ар бир адам немеси го, парызы го жигиттердин. Эми кандай болот экен? Курулуш куруп атабыз. Жакшы эле болуп атат. Бир аз ошол аркы бир жумуштар карантин убагында бир аз чектөөлөр кирип, бир аз солгундап калдык. Албетте концерт аркы беркилер жок чындыгында. Ошол андан сырткары жакшы экен негизи, усталарга кошулуп мен да бир топ нерселерге күбө болдум, үйрөндүм. Жакшы бир бул деле бир өзүнчө бир чыгармачылык нерсе экен. Мындай кылыш керек, мындай кылыш керек. Жакшы. Сизге чоң рахмат. Алтындай убактыңызды бөлүп биз менен маектешүүгө макул болгондугуңузга мен ыраазычылык билдирем. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин көрсөтүү жыйынтыгыбыз бүгүн бизде конокто Ильяз Абдыразаков болду. Жана мен Шаргазы Турдукулов. Биздин каналга катталып, подписка деген баскычты сөз басып коюңуздар. Андан кийин видеолор сиздерге өзү эле барып турат. Анан Ильяз Абдыразаковдун ырдаган ырлары болсо, албетте лайк коюп, комментарийден жазып коесуздар. Түнү бою уктабастан ойго батам, көз ирмебей сен жөнүндө ойлоп жатам. Кете бердиң кайрылбай, жок сүйүүгө алданып, калдым мен жалгыз, күн өтөт сансыз, жок үмүткө алданып. Ардагым жашаймын жан дүйнөм оруп, сагыныч жүрөккө толуп, көңүлүм ачылбаган муздак түн болуп. Күндөрүм күнгө окшошпой, күттүрүп кеттиң коштошпой, саргайып жүрөгүмдө толду арманым.